Барыңыздар, ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо Салам Нью Йорк тасмасы аркылуу англистин үйрөнөбүз. Бул тасмада кыргыз жигити Баатыр Нью-Йоркко кантип барып калган жана ошол англис тили эң башында начар болсо дагы кантип жолдорун таап кетет жана ошол жерлерде биз ага жардам берип койсок кантип айтса болот эле деген сыяктуучу. Биринчи жолу Америкага Нью-Йоркко келдиңби? Нью-Йоркто биринчи жолу? Да. Yes, one. Yes, one date. Бул суроодо да биринчи жолу келдимби депчи. One дегендин мааниси ал бир деген эле окулат да. Ошон үчүн биринчи деш үчүн first деш керек. First эле жооп берип койсо болот же Yes, this is my first time in New York. Ооба, бул менин Нью-Йоркко биринчи келишим. Yes, this is my first time in New York. Чындыгында сонун шаар 19 миллион кызык адам жашайт. Yes. Кандай экен? Жактыбы? Yes. Жем жактыбы деп сурап анан yes деп койгон. Болот о, жактыбы? You like it? Yes. Же эме деп коюш койсо болот. Ооба, абдан сонун экен. Yes, the city is great. Yes, the city is great. Ооба, шаар абдан сонун экен. Sorry. Yeah, what's up? Small. Тилин. Бул жерде эмне деп койсок болот? Do you have smaller bills? Сенде мындай bill деген эмелер да, акчаларды, мындан кичирээктери барбы? Майда барбы деген сыяктуу же coins, тыйындар, мындай тыйындарга бөлүп бере аласың деген сыяктуу маанид айтып атат да. Do you have smaller bills? Же coins деп койсо болот. Тилин. Exchange. Oh, coins. Майдабы? Кел майдалап берейин. Very heavy. Оор окшойт. Чемодан эмес эле кишем болду. What? Эмне? Чемодан эмес эле кишен болду. Не деп койсо болот? Yeah, it's not a suitcase, it's more of a shackle деп койсо болот. It's not a suitcase. Suitcase деген чемодан. It's not a suitcase. Бул чемодан эмес. It's more of a. Бул кишен болгон ыктымалдуулугу чемодан болгон арада көбүрөөк болот. Атың ким, досум? My name is Баатыр. Салам Баатыр. Менин атым Бешой. Эми деп койсо болот бошко. Эме деп койсо болот да. Бирөө мисалы атыңарды айтып аткандан кийин nice to meet you депчи. Nice to meet you. Таанышканыма кубанычтам. Nice to meet you. Же great to know you. Мисалы сен жөнүндө билгеним абдан сонун дейт. Great to meet you. Great to know you. Нью-Йоркко качан келдиң? Нью-Йорк. Жок, Кыргызстан, Нью-Йорк. Ушул күн. Суроонун туура эмес болуш керек да. Анткени ал сурап да бияка качан келдиң депчи. Ал эме десе болот болчу да. I just got here. I just got here. Мен бул жерге жаңы эле келдим. Just деген жаңы эле. I just got here from Kyrgyzstan. Бешой. Yeah, what's Эмне болду? Меники сумка сен көрөсүң? See, my bag. Бирок негизичи ушунун баарын түшүндүрүп атканга айтышым деме да, тилдин негизги мааниси өзүнүн оюңду жеткизүү. Эгерде ушундай үзүк сөздөр менен оюңду жеткизип атсаң, сен азаматсың да. Бул деле чоң жетишкен деп ушундай үзүк сөздөр менен деле өзүңдү түшүндүрүп атсаң, тилдин негизги мааниси оюңду жеткизүү. Ал жеткизе алды. Бирок эми кандай десем, дайыма мыкты да туура айтууга же туура нерсеге умтулуш керек да. Ошон үчүн бул жерде эмне деп койсо болот? Can you look after my suitcase? Or can you look after my bag? Suitcase чемодан. Эми жана bag деп деле коелучу. Менин сумкамды карап турасыңбы? Can you look after my bag? Look after бир нерсени кароо, мындай кайтарып туруу, look after. 5 o'clock. Ооба, 5те. Аябай рахмат. Thank you. Big thank you ордуна эме деп койсо болот. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Өкөнтең мааниси чоң рахмат. Hi, how can I help you? Hello. Салам. Hello. Эмнеге болбосун болот? Hello. Азырынча ушул негизи байкашымча эме да, hello дегенди көбүнчө телефон алганда сөз айтышат да, hello депчи. Hello. Чын hi, what's up деп койсо, hey, what's up?
what's up? Кандайсың? Мындай өмөдө бул десем расмий учурларда эмес да, бул деген күнүмдүк жашоодо тең туш адамдар менен ушинтип койсок да, hey what's up деп. Мен Колумбийский университет студент каалайм. Колумбийский университет. Мен Колумбийский студент каалайм. Эмне деп айткысы келип атат бул жерде? Мен Колумбийский университетке студент болуп тапшыргым келип атат да. Значит, эме ошону демек эме десе болот анда. I want to apply for this university. I want to become the student of this university. Мен бул университеттин окуучусу болгум келип атат. Же биринчи айткандай I want to apply here. Мен бул жерге тапшыргым келип атат. Apply here, apply деген бул тапшыруу. Акчаң жокпу? Yes, no money. Ооба, жок акча. No money. Ойду түшүндүрүп атат. No money. Жок акча деген жок. Жок акча. Эми акчам жок деш үчүн got no money. Yeah. No, I've got no money. Жок, менде акча жок. Андай болсо өтө кой. Жок, өзүң эле. Go. Are you sure? Ойлонуп көрсөңчү. Өтө берчи дегенде кантип айтат? Эме деп койсо болот. No, you go ahead. I'm good. I'm good деген мааниси жок, рахмат, кереги эле жок. I'm good. You go first. Сен биринчи өтө бер. You go first. Карасаңбы, бүтүп көздө. Кытайдан келдиңби? Эмне кылып жүрөсүң? Эмне болду? What is your problem, man? What is your problem? So булар өздөрү эле айтып атат. What's your problem? Сенин көйгөйүң эмнеде? What's your problem? Эмне болду? Адаштыңбы? Сутуп коюп турбу? Англисче билесиңби? Эмне борсок жабыңар? Борсок жеболуңар. Эмне деген мааниде ошондо борсок кандай окуп атышат? Мисалы, кыргыздар борсок жейт, анан борсок жегенде мындай кыйын болуп каласың, кыргыздарда кыйын болуп каласың, ошон үчүн терс келип атабы деген мааниде айтып атат деп түшүнөйүн да анан. Борсок жеболуңар. You had some borsocks or what? Деп койсок, you had some borsocks or what? You had some borsocks or what? Борсок жеболуңар. You had some borsocks or what? Урушасыңар. Эмне болду? Урушасыңарбы? You wanna tussle, man? You wanna tussle? You wanna fight? You wanna fight? You wanna tussle? Бұл екі сөздерді соқшақсың дейді. Бергел, come here. Бергел. Where you running away? Қай қаш бардасың? Where you running away? Бергел не отыр. Бергел сабайсың. Сабайсың. Бұл же еме деп қойса. Show me what you got. Show me what you got. Ана сен емне бар екенін көргөз депші. Show me what you got. Бергел. Қайдан келдің? I am from Кыргызстан. I yesterday учуп келгенский. Булар жак дегенде же орусча айт, же такырлай кыргызча айт салды. Учуп келгенский дегенде эки тилди алмаштырсаң булар кыргыз эмес, эки чабышылган тилде түшүндүрөт деген ыктымалдуулук аябай аз да. I yesterday учуп келгенский. I'm from Kyrgyzstan. I got yesterday. I got here yesterday. I came here yesterday. Мен көчө күнү келдим бияка. I came here, I got here yesterday. Учуп келгенский. Бүгүн жерден дос табасың. Мен Нью-Йоркту жок сүйүү. Эмне үчүн? Мен Нью-Йоркту жок сүйүү. Нью-Йоркту жакшы көрбөйм деп атат да. I don't love New York. Нью-Йоркту жакшы көрбөйм. Же андан күчтүүрөөк I hate New York. Мен Нью-Йоркту жек көрөм. I hate New York. Почему я раньше этого не видел? I go home. Мен үйгө кетүү, Кыргызстан. Эмнеге дос кел? I go home же. Мен кетишим керек десечи. I need to go home. Мен Кыргызстанга кетишим керек. Же I want to go home. Мен Кыргызстан дедиби же үйүмө дедиби? Макул. Мен Кыргызстан деген барысын үйүбүз. I need to go home. I want to go home. Мен үйгө баргым келип атат. Want деген каалоо, баргым келип жатат. I need керек болуп жатат да. I loser. Мен лузер. Кичинекей нерсе. I'm loser. Кыргыз тилиндеги мондай мин, мын деп бүткөн нерселер, англисче I am да, же кыскача I'm деп коет. I'm a loser. Мен лузермин. I'm a loser. No bag. Жок сумка. No money. Жок акча. No house. Жок үй. No университет. Жок университет.
I don't have my bag. Сумкам жок. I don't have money. Акчам жок. I don't have a house. Жашаганга жерим жок, үйүм жок дейт да. Ушул have жөнүндө негизи англисинде көп колдонулган сөз have. Ушул тасмадан алган ушул учурду колдонуп, бир видео бар, have деп дагана түшүндүрүп берген да кандай колдонот. Ошол видеого көз чаптырып койсоңуздар болот. Кантип have колдонуш керек. You tell me. Ушу сен айтып жатасыңбы? You bomb. Сен бомж. You Сен sleep көчөдө streets. уктоо. You know Сен how. жок үй. You bombed. You are a homeless. You are a homeless. You sleep in the streets. Sen көчөдө уктайсың. You sleep in the streets. You don't have a house. Yeah, it's true. Ооба. But all I Туптуура. need, man, is my Бирок music. мага бир гана менин музыкам керек. New York offers Бир me the гана people. Нью-Йорк мага эң жакшы угуучуларды Enjoy it. тартуулады. Кимберли, кандайсың? Hey, Bat, come А, on in. Бет. I Кандайсың, just кел. come to say bye. Мен коштошкону келдим. Now I'm Башым even more мурункудан да confused. көп ойланып калды. Эмнеси болсо You're дагы the first сен Kurdish өмүрүмдө I have жолуктурган ever met in биринчи my кыргыз life. жигитисиң. But Эгер ал if жакта people элдин баары сага окшоп are fast билгир learners болушса, like you, анда менимче I силер think it's жашаган a жер wonderful эң сонун country. өлкө. Ушинтип кыргыз элин мыкты жагынан таанып жүргөн инсандарыбызга, жердештерибизге ысык салам жана ушул чоң рахмат кыргыз элдин жакшы тарабынан көргөзүп жүргөнүңүздөргө. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөргө сиздерге да рахмат. Бул видеону көрүп, кичине болсо дагы англистин бир кандай нерселер жөнүндө, англистин бир пайдалуу нерселерин үйрөнүп алганыңыздарга. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.